Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Москва шаарынан мекендештер, амансыздарбы? Бүгүн Москвада блогерлер, активисттер, тамадалар чогулуп, атайын ушул Кыргызстандагы кыргыздын кичинекей уулу Хамзага жардам берүү максатында бүгүн чогулуп отурабыз. Ушул видеоду максималдуу түрдө бөлүшүп коюңуздар жана комментарийда ушул реквизиттерди бүт коюп койдук, урматтуу мекендештер. Колдон келишинче 1 сом болобу, 2 сом болобу жардам берүүгө аракет кылалы. Хамза азыр ушурда ооруп атат, Сыма деген оор менен 2 миллион доллар керек экен. Сомго эсептегенде 170 миллион сом. Ушул акчаны чогултууга колдон келишинче жардам берели. Ассаламу алейкум, Москвадагы мекендештер, кандайсыздар, амансыздарбы? Мекендештер, мына досум айткандай эле Хамза инибизге жардам керек экен. Деген оор менен. Ошого Москвада блогерлер чогулуп, биз дагы кайдыгер карабай. Колдон келишинче жардам берели деп чогулдук. Сиздер дагы карап турбаңыздар, колдон келишинче 200 теңге коюп коебуз. Колдон келген акчаны которо беребиз. Арузат, Хамза деп ооротпой, ошондой диагноз коюп туруп. Даже 40 диагноз коюп туруп, машин көтөрө албайт экен, ачып айтканда жардам берип баарыбыз бала деп жашайт экенбиз. 170 миллион өтө чоң акча да бул. Баарыбыз эле атабыз, энебиз керек. Ушундай ынтымактуу болуп, биргеликте болуп, колдон келишинче жардам кылайлы. Жана бир видео чыгарган элек, бир ага чалып кателингде экен. Машинам бар деди, ошону сатып туруп акчасын колуна ошо Кыргызстанга котором. 1 сом пул албайм деди. Мына ушундай агалар көп болсун. Сынбашыбыз керек. Мекендештер, азыркы учурда бул нерсени көпчүлүгү кабарсыз да, ошон үчүн алар дагы билиши үчүн балким жардам бере албасаңыз, просто так видеону бөлүшүп коюңуз, балким жардам берем дегендердин лентасына чыгып калышы мүмкүн. Ошого жардам берем дегендерге жөнөтүп койсоңуз болот. Анан туугандар, мына ылдый жакка карта номерларды полный калтырдык. Налич берем дегендер, мына Айбала атайын монтип жасап келиптир. Валиболго барып дагы налич кылып Айбалага берсеңер болот. Анан картага котором дегендер ылдыйда жазып турат, ошол карталарга которо бересиңер. Мекендештер, анан бул Инстаграмга кетти. Ушул балдарга дагы чоң рахмат. Жумуштардан уруксат сурап келип, ушул колдон келишинче жардам берип атат. Москвада мигранттар бардыгыбыз поддержка Кыргызстанда дагы максималдуу түрдө сбор болуп атат. Ошого биз дагы жардам берели туугандар. Бар болуңуздар, рахмат.